Жалпыңыздарга Бишкек шаарынан салам айтабыз. Мен аты жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Бизден алыстабай экранга жакыныраак келип алыңыздар. Бишкекте эң популярный машина таксиге, конокко, өзүңүздөр айдаганга, азыр Бишкекте мындай айтканда бюджетный корейский автоунаа мына ушул болуп эсептелет. Учурда базарда менин байкашым боюнча мындай машиналар эсептелүү гана чыгат, бирок чыккандай эле сатылып кетет. Буюрса, мен сіздерге ушул корейский автоунаа боюнча видео обзор көргөзүп берейин. Бишкек шаарынан шашылыш түрдө сатууга коюлуп атат. Кеттик анда. Урматтуу көрүүчү, Москва шаарынан көрүп аткан биздин туугандар болсо, мен сіздерге документ жасаган ишеничтүү Орозбек тууганыбызды сунуштап өтөйүн. Буюрса, трудовой договор, миграционный карта, ДМС, страховка, доверенность, андан сырткары перевод паспорт кылат, медкнижка жасайт, СНИЛС, ИНН, ОМС, полис, ДМС, жана өзүңүздөрдү документиңиздерди кара тизмеден да текшерсеңиздер болот. Буюрса, экранда телефон номери ушул Орозбек тууганыбыздыкы, ушул тууганыбыздын кызматынан пайдалансаңыздар болот. Буюрса, Бишкек шаарынан ушул машина сатууга коюлду. Так, Санатейлов, чыгарылган жылы 2017, кыймыл аткычтын көлөмү 2 объем заводской газ. Өңү күмүш түстө, серебристый. Сырткы абалы боюнча мен сиздерге көргөзүп коеюн. Бир дагы точка көрбөй турам. Сырткы абалы боюнча. Анча-мынча, муногу эмесин айтып коеюн туугандар. Буну жанагы такси кызматында жүргөндө наклейка болот, момундай чапталган наклейка. Ушуну сыйрыганда краскасын кошо сыйрып таштаптыр. Бая фен менен ысытпай сыйрыган экен, болгону ушул экен. Так, бир кетти. Крыло жагында арт жагы таптаза. LPI 07, талаский учет, таластык акелерибизге буюрса, калган жагы боюнча жакшы. Анан баягы фишкасы бар го, киндиги кесилген боюнча. Мынакей. Үстү жагын жасатып аласыздар. Так, ички салонго келе турган болсок, буюрса. Бул жерде полный электропакет, блокировка, разблокировкасы бар, электрический күзгүсү бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Электрический сиденье, сиденьясында состояниясы жакшы туугандар. Обычно ЛФТердин мондой жери мындай тытылып кетет. Демек, мунун пробеги аз туугандар. Пробегин да азыр сиздерге көрсөтөбүз. Состояниясы жакшы. Бул жерде эко режим бар, автомат коробка, USB зарядка, кармашка алып саласыздар бул жерге. Подогрев, обдув, водительский сиденье бар, кондиционер бар, печка иштейт. Анан мына жери аз-маз момундай эмеси бар экен. Анан панель жактары тешик эмес туугандар. Эң жакшысы. Обычно мына жерлери тешик болот. Мунун проводун мына жактан чыгарып турду, ошон үчүн тешилбептир. Анан мына жеринде тешик бар таксилерде. Так, пробеги боюнча айта турган болсок, пробеги 215.731. Оригинал пробег. Азыр сиздерге видеонун жүрүшүндө вин-кодду да коюп беребиз. Так, панель жактары эми кандай келген болсо туугандар, ошол бойдон өзүңүздөр кааласаңыздар бир катар химчистка кыласыздар. Арткы орундуктар боюнча. Арткы орундуктар чехолу бар экен. Муну чечпей эле коеюн. Арткы состояниясы дагы жакшы. Эми сиздерге мотор жагы боюнча көрсөтөбүз. Анан багажный отсек боюнча көрсөтөбүз туугандар. Болтору буралганбы, буралган эмеспи, анын баарын сиздерге по факту көрсөтүп коелу. Мотор жагын бир катар жууп тазалап аласыздар. Сол жак крылосу боюнча күлүш тийген эмес. Күлүш тийген эмес. Капоттун крышкасы дагы күлүш тийген эмес, таза. Андан сырткары оң жак жагы боюнча дагы абсолютно таза туугандар. Чашка, лонжерон, экран, телевизор жактары четкий иштеп турат. Мотордун жүрүшү вообще идеальный. Калчылдабайт, титиребейт, ровно иштеп турат. Капоттун да зазорлору мощный. Так, багаж боюнча.
Так, заводской меткалар ордунда, заводской керме типтери ордунда көрүп атасыздар. Оң жак жагы боюнча дагы мынакей заводской керме тип, заводской меткалар ордунда. Багажный отсек боюнча запаскасы, күлүштөрү бар жок ордунда. Даже мынасы жаңы окшойт. Мына меткаларды көрдүңүздөр. Меткалар ордунда, заводской керме типтери бар жок ордунда. Газ баллондагы жакшы. Так, келиңиздер, мен силерге вин кодду көрсөтөйүн. Ушул вин код боюнча кааласаңыздар текшерсеңиздер болот. Бурса автоунаа Бишкек шаарында экранда телефон номерге байланышка чыгасыздар. Баасы боюнча $11,500. Растаможка болгон, оформление болгону машиненин баасын келишесиздер акелерибиз менен. Анан сразу 3.000 сом, 4.000 сом чыгымы бар, оформить этип аласыздар. Учурда летний баллондо турат туугандар. Ушундай. Мына күзгүсү эмне? Бул эме экен. Үстүнө бир нерсе койгон экен да, карайсыздар. Жанагындай дополнительный кошумча кичинекей күзгү бар го, ошондон койгон окшойт. Жумаш экебиз буюрса звоногуңуздарды күтөт. Өзү адресин айтат, келип машинени көрөсүздөр дагы. Өзүңүздөрдүн кызматыңыздарга иштетсеңиздер болот. Таксиге, өзүңүздөр ар жак бер жакка айдаганга, конок айдаганга, кыскасын айтканда, үйдө бир семьяга кеңири жетет да. Өтө экономичный туугандар.